Бүгүн биз сиздер менен 4 сүрөт 1 сөз оюну кантип жасалат көрсөтөм. Ал үчүн сиздер презентациянын өзүн бассаңыздар, фон деп ылдыжаана чыгат. Ошол фонду бассаңыздар, фондун түрлөрү чыгат. Алардын бирин тандап, мен мисалы чөлдүн фонун тандайын десем, бул про экен, Can удалить водяные знаки деп чыкса, демек бул про. Демек бул платный. Ал үчүн астынан каалаган фонду тандап алабыз. Мынакей бесплатный фондор өтө көп. Анан рамки деп поиск элементига киргенде рамка деп өздөрү чыгат. Рамканы басып алсак, мынакей рамка деп жазып издесеңиздер да болот. Рамки деген ылдыжаанда да өзү бар. Мен мисалы овальный квадрат тандадым. Ушул овальный квадратты дублировать кылып алабыз. Дублировать деген бул ошого окшош дагы бир сүрөттү коюу деген сөз, Точно ушунун копиясын коюу. Ал үчүн квадраттын өзүн бассаңыздар, өйдө жагына 4 бурчтук, 2 4 бурчтук, анан плюс деген знак чыгат, удалиттин жанында. Ошону басып алабыз, өзүнө окшогон сүрөт чыгат. Мынакей мен 4тү коюп алдым. Ал үчүн биз билимге тиешелүү, билимдин орусчасы знание деп коет, Знание деп жазсак, көптөгөн сүрөттөр чыгат. Мисалы китептер, микроскоп, глобус. Мына билимге тиешелүү. Сиздер эми каалаган өзүңүздөрдүн предметке тиешелүү сөздөрдү катсаңыздар болот. Өзүңүздүн темага байланыштуу сөздөрдү катсаңыздар, ошого байланыштуу сүрөттөрдү издесеңиздер болот. Орусча же англисче деп издесеңиздер, ошого тиешелүү сөздөр чыгат. Албетте кыргыз тилинде чыкпайт, себеби Canva программасы орус тилинде, англис тилинде иштетилет да. Мынакей ушундай сүрөттөрдү мен тандап алдым. Эми бул жака биз таблица коебуз. Таблица, бунун ичине сөздөр жазылыш керек, Ал үчүн элементы деген жерди бассак, таблица өзү чыгат. Биринчи эле таблицаны алып, удалить строку кылабыз. Удалить строку. Мына ушундай сүрөттөрдү тандап койдум. Мынакей сүрөттөр даяр болду. Эми мунун сөзүн кантип жазабыз? Ал үчүн элементini бассак, ушул таблицаларды таблицалар чыгат. Мынакей эң жөнөкөй таблица. Бул таблицаны коюп алганда биринчи эле 3/4 таблица чыгат. Анан таблицанын өзүн бассаңыздар, удалить столбец деген чыгат, анан удалить строку деген чыгат. Удалить строкуну басып, бир эле строка кылып алабыз. Строка деген бул ушу узунунан, туурасынан канча строка болуш керек да. Мынакей ушул строкаларды удалить этип алабыз да, бир эле строка калтырабыз, ушундайча кылып. Анан кайра эле ушул строкалардын бирин басып алсак, добавить столбец деп чыгат. Мисалы, билим деген сөз 5 тамга, демек 5 столбец болуш керек, Добавить столбец кылсак, мынакей 4, анан дагы бир жолу бассак 5. Мынакей 5 столбец болуп кошулуп калды. Эми ушуну бирдей размерде кылып алабыз дагы. Бул четине коюп коебуз. Мынакей биздин 4 сүрөт 1 сөз оюнубуз даяр. Бул столбецтин жоондугу коюлуп жатат азыр. 4 сүрөт 1 сөз оюну даяр. Демек, мына ушундай кылып оюнду жасап алсак болот. Ал эми бул оюнду кайра туура жообун бериш үчүн презентациянын өзүн басып туруп, ылдыжаанда дублировать деп чыгат. Дублироватьты бассаңыздар, мынакей ошонун копиясы чыгат. Ал үчүн сиздер билим деген сөздү, мисалы, туура ответ ушул болчу деп көрсөткүңүздөр келсе, мынакей бир столбецти бассаңыздар, ичине буква тамга жазыла тургандай болуп, курсив чыгыш керек. Ошол курсор чыгыш керек. Ошол курсорго жазып аласыздар, мынакей Б деп, Б тамгасы деп. Муну кайра чоңойтуп аласыздар. Ушундайча кылып чоңойтуп, бул таблицанын ичине билим деген сөздү батырып жазып койсоңуздар болот. Мына ушундай болуп даяр болду. Анан астына текст кошуп койсоңор болот, туура жообу депчи. Мынакей ал үчүн добавить текст кылып, добавить подзаголовок деп чыгат. Ошол жака туура жообу деп жазсак, бизге белгилүү болот да. Туура жообу кандай эле деп балдар көрүшөт. Демек, биздин оюнубуз даяр. Шрифтти өзгөртүп койсоңуз болот. Өңүн өзгөртүп койсоңуздар болот. Биздин оюн даяр.
сиздер балдарга көрсөтсөңүздөр буларга аябай жагат, бул оюн аябай кызыктуу.